мектептештер, карындаштар, агалар, эжелер, баарыңыздарды ушул жерден жолугушканга мен абдан кубанычтамын. Сиздерди көрүп турганда кубанычтамын. Биздин жолугушубуз башка жерде өтүш керек эле. Кыска мезгилдин ичинде ушул жака көчүрүп, ошого карабастан көчмөбүз. Биз тез эле жыйналып туруп башка жака көчүп кете беребиз. Ошол баягы биринчи айтылган жерден экинчи жака көчүп атканыбызды дагы ушундай тез эле көчүп өткөнүңүзгө, келгениңиздерге мен ыраазычылык билдирем. Ортомун азыр жаш балдар билбейсиздер, улуумун билет, ошондо бир жомок сыяктуу бир легенда болгон. Абсамат Масаревич Кыргызстандын жетекчиси болуп туруп, эс алуу мезгили келгенде үйүнө барып, ылайды өзү тебелеп, ылайды өзү чылап, атасынын үйүн өзү шылаптыр деген. Өзүнүн үйүн, атасынын үйүн өзү оңдоо түзөтүү иштерин өзү жасаптыр деген. Ушундайды уктуңуздар беле? Улуумун уккансыздар да? Мен ошого түздөн-түз бир канча жолу үйүнө барып, чогуу экөөбүз таң атканча сүйлөшүп жаткан ошонун күбөсү катарында айтып берейин мен сиздерге. Ошол дагы ал китепте бираз кирген, бирок көп нерселерди айта бербейт экенсиң. Ошондо кандай кылып өзү түзөтүү иштерин жасаганын, анан райондун жетекчиси келе калса, тиги киши бутун түрүп алып, былай кечип атканын көрүп, чалкасынан кетип, бизге эле телефон чалып койсоңуз жасап коет элек го деген сөздөрү. Бир нерсе кирбей калыптыр. Ысык көлдө биринчи катчы болуп 6 жыл иштедим. Ошол жерден бир тоок жөөптүр. Тоок жөөптүр эмес, бир күн ошол областтын жетекчилерин үйүнө чакырып чай берип коеюн десе керек. А кишинин байбишеси тигүүчү болуп, тигүү цехинде иштейт экен. Кайрылса деген эжекебиз бар эле, арты кайыр болсун, Аллах акыретин берсин. А киши өтүп кетти. Мына ошол киши дагы жетекчилер келгенде Абсамат Масаревичтин үйүндө жүрсө, ошо тигүү цехинин директору келип көрө калып, өзүнүн кызматкерин көрө калып, катты кыйкырып жиберип, сен эмне кылып жүрөсүң бул жерде деп бакырыптыр. Эсе мен ушу силерди күтүп атам дептир. Анан кийин баягы дасторконго отурганда келип, Абсамат Масаревичтин жанына келип отуруп калганда тиги киши неси болуптур да. Ушул сиздин байбичеңизби десе, менин байбичем деп. Билген эмес экен да, көрдүңүздөрбү? 6 жыл иштеп, областтын жетекчиси болуп иштеп. Келинчеги ошол жерде азыр жаштар билбейсиңер, улуумун жакшы билет. Быткомбинат деген болот эле. Ошол быткомбинатта тигүүчү болуп иштеген экен. Директори дагы, жетекчилер дагы билген эмес экен да, ошол кишинин аял экен. Областтын жетекчисинин аял экен. Азыр эми бирөөнү районго аким кылып дайындасам, биринчи күнү барып базарда барып бүт баары менен таанышып чыгат аялы. Ал кезде билген эмес экен. Аялы уят болгон дейт ошондо. Урушуп бакырып коюп, сен эмне кылып жүрөсүң бул жерде деп кыйкырып койгон экен. Жумушта урушкан экен. Мына ушундай учурлары көп болгон экен. Ушулардын баарын айтып атканыбыз, чыгарып атканыбыздын себеби мүмкүн кээ бир окуган инсандарга сабак болор деп атабыз. Адамдын тазалыгы, адамдын жөнөкөйлүгү, адамдын сабырдуулугу ошол бийликтин туу чокусуна чыгып, Кыргызстандын жетекчиси болсо дагы кандай киши бойдон калгандыгы. Экөөбүздүн сөрү талашкан жерибиз бар, сөрүдө мен жатам, сен жатасың деген. Мына ошол көптөгөн окуяларды машинада баратканда айтып берет эле. Көрсө, мүмкүн бир зээндүү жигит болуп калган болсо, кийин бир эскерип, бир жерден чагылдырар деген максатта болсо керек деп ойлойм. Мына Ноокат районунда болду, Өзгөн районунда болду, Аксы районунда болду, Карамжайда болду, ошол Баткен менен Лейлекте, Исфанада болмок эле. Эч бир жерге уруксат бербейт да ошо элдин жыйналганына. Мына караңыздар. Бул кишинин өзү эмес, сүрөтү да ушунчалык коркунуч келтирип атат. Арам бийликке ушундай коркунучтуу болот экен. Китептин бет ачарына ушунчалык буктасуулар. Мисалдын жөнүндө тизип коет. Андан көрө чек араны карабайм. Менин аркамдан жүргөндөн көрө. Ошон үчүн Лейлекке биз бара албай калдык, Исфанада өтмөк.
мен ошол жерден пайдаланып айтып коеюн. Аябай катуу жакшы эмес бир эми ошол милициянын ичинде дагы, КМБнын ичинде дагы элге жерге күйгөн азаматтар бар, баары эле андай эмес. Ошолор айтты, ушундай бир жаман иштерди даярдап атат сизге. Ошондон бир аз сактык кылсаңыз жакшы болот дегенден болгондо биз акырын кайтышка туура келдик. Пейинен табылсын деп койдук, ниетине жараша болсун. Мен үйүмө, атамдын үйүнө келип жатсам, атамдын үйүнө чейин ээрчип келдим. Анан качып жөнөйт, ошол 10-бөлүмдүн башчысы полковник. Туалетке кирип кетти, туалеттен кармап алдым, чык деп берип. Мына ушул деңгээлге келдик. А бул жерден кече айткан жерден бул жака көчүшүбүздүн дагы бир себеби ушул болду. Бул жерде дагы азаматтар бар да, Кыргызстан элчиликте өкүлчүлүктөрү бар, башкалары бар. Ал жерге барып айтыптыр, ушундай бир ижарага бербей эле койсоңуздар жакшы болот дегендей кылып, анан ушул жака көчүшкө туура келди. Эми аман болсун. Мен эч кимге жамандык каалабайм. Дайым айтам, ар бир инсан ошого ниети өзүнө жолдош болсун. Башка сөз жок. Убакытты үнөмдөө максатында суроолорго жооп берсек. Бере бериңиздер суроолор болсо. Микрофон барбы? Жазуу жүзүндө берсеңиздер да болот. Мен баягы бизге адатка айланып калгандай эле учурашууну мактаган жерлерди окубай таштап кете берейин, шу деген суроосуна эле калтырам. Кечээки Арабад районунда Киркидан суу сактагычы боюнча сиздин пикириңиз? Мен ошол Киркидан айылынан тургуну катары азыркы өкмөттү каргап отурам дейт. Баардык байлыгыбыздан айырды. Сиз бийликке келсеңиз ошол жерди кайтарып алуунун амалын кыласызбы? Ал жердин кайтарып алуунун бир амалы биз сыртта жүргөн кыргыздардын баарын кайтарсак эле жердин ээси пайда болот. Мен максат айтып атпаймынбы? Менин бир эң чоң максатым ушул сыртта жүргөн кыргыздардын бирөөсүн калтырбастан ошол өзүбүздүн мекенге кайтаруу. Ушул эң чоң программа ушул. Кайтаруу. Себеп урматтуу агалар, урматтуу достор, инилер. Мына маалыматты караңыздарчы. Бир жылдын ичинде Кыргызстандан 220 миң киши кыргыз чыгып кетти. 210 миң киши чыгып кетти. Ошол бир жылдын ичинде 220 миң Өзбекстандын жагынан Кыргызстанга кирди. Менин маалыматым эмес. Бул мамлекеттик статистика комитетинин маалыматы. Биз ойлойт экенбиз да, биз жалган нерсеге жетеленип алдык да. Биз ойлойт экенбиз, мындай иштеп таап атам, алыста жүрөм иштеп атам, бирок эң кайра кайтара алгыс нерсени жоготуп атабыз биз. Эмнени жоготуп атабыз? Ата-эненин мээримин балдар жоготуп атат. Балдарга болгон мээримин ата-эне жоготуп атат. Аялы менен күйөөсүнүн ортосунда, бала менен атанын ортосунда, кыз менен эненин ортосунда мээрим калбай калды. Мен корком. Чынын айтам. Башыма айбалта кармап турса да коркпойм, бирок мындан корком. Мына жерде отурганыңыздардын көбүңүздөрдүн менен сырдашмын, билем. Биз баралы дейбиз, балдар көнбөйт экен деп атасыздар. Мына биздин жоготконубуз эмне болуп атат. Ошон үчүн ээси жок калган жерлер кетип баратат, туугандар. Эртең кайра кайтып барганыңыздарда кайда барабыз билбейм мен. Бирок кайдыгерчилик аябай көп болуп кетти. Өтө эле көп болуп кетти кайдыгерчилик. Бюджет 2010 жылдан бери көбөйбөйт. Негизги конкреттүү себептер уурулук, дагы бир жолу уурулук. Мына кече чогуу уурдашкан, бири-бирин кууп жүрүшөт. Азыр эң негизги суроо эме болуп калды? Ким жеңет? Башка суроо жокпу бизде, кыргыздар? Ким жеңет? Эки достун кимиси кимине кыйын болуп чыгат. Башка суроо жокпу бизде? Биринчиси уурдап атса, экинчиси карап отурду экен. Ойлобойсуңар өзүңүздөр? Ошентип биринчи келген экинчисинен, экинчи келген үчүнчүсүн алдына салып ушундай кылып айдап жүрө бере турган болсо, ассалому алейкум болот бир күн мамлекет. Болду, ошондой эле болуп калды азыр. Ассалому алейкум болуп калды. Кагаз жүзүндө барбыз. Чындыгында жок, себеп сотко адилеттик издеп таба албайсың, милициядан издеп таба албайсың. Колуңда акчаң жок болсо, ооруканага бара албайсың. Акчаң жок болсо, мектепке бара албайсың. 21-кылымдын кадрларын контейнерде окутасың кыргыз. Аны жасап койгон кишини кайра жогорураак кызматка көтөрүп коебуз. Мен көптөн бери Россиядамын, айылда ата-энем бар. Мен сизден кечирим сурайм. Себеп ата-энемди сиздин партияга добуш бердире албаганым үчүн дейт. Шайлоого бир күн калганда башка партиянын балдары
бир жоолук апама Кытайдын калпагын атама кийгизишти. Ошону менен иш бүттү дейт. 12 жылдан бери тиштин кирин соруп, акча салган мени угушкан жок. Калпак менен жоолук эбак тытылыптыр дейт. Бул жолу алданбайбыз, сизди урматтап Кылычбек дейт. Мына. Өзүнүн баласы какшап айтып атса дагы, бир Кытайдын калпагы Кыргызга баалуу болуп калды. Мен көп нерсени ойлоном. Аябай көп китептерди окуганга аракет кылам. Акылым жетпей калды. Кантип аң сезимди өзгөртсө болот экен билбей калдым. Анан жакында бир китеп окуп отурат элем. Ошол жерде жазыптыр. Кожо Ахмет Яссауидің китебинде турат. Кыяматтын белгилеринде дейт. Туура айткан кишини көкүрөктөн түртүп четтетип, жалган айткан кишинин аркасынан ээрчип калат эл дейт. Мен карап көрсөм, тооба келтирдим. Кыямат Кыргыздан башталат окшойт деп калдым. Дал биздин заманда айтыптыр да. Чындыкты айтып атсам, чочуйт да, сенин бир нерсең бар ушул жерде деп. Калпты согуп атсаң, ой укмуш ишенип ушундай бир рахат алат, кулагынын кычуусу канып. Айлыгыңарды 26 000 кылып берем десе кол чабат сүйүнүп. Билет жалган экенин, бирок кол чабат. Андай болбойт десең, сени жаман карат. Неге болбойт дейсиң деп. Себеп чындыкта болбойт да андай. Мен эмес, Рахман ушундай оюн ойной коем деп, Рахманды да жаман көрүштү го. Көтөрөм десе эмнеге каршы чыгып атасың сен деп. Кандай дейсиң адам? Ошон үчүн мына жерде Кылычбек мырза ата-энеңизге да инсап берсин. Бүтүндөй журтубузга, элибизге инсап берсин. 2020 парламент шайлоого барып калсаңыз, же болбосо президенттик тактага келип калсаңыз, ушундай чет жактарга Москва, Корея азыркыдай болуп эл менен жолугушууга келесизби? Терим урматтуу менен Байгазы дейт. Мен Москвага, Кореяга кыргыздарды издеп жолугушууга барбайм. Мен ошол кыргыздардын баарын касиеттүү Кыргыздын Ала Тоо аянтына топтоп алып ошол жерде жолугушабыз. Иншалла. Бөтөн жактарга барып жолугушканда Аллах сактаган болсун. Кудай сактасын ошондой нерседен. Биз кимбиз? Биздин өзүбүздүн мамлекетибиз бар, жерибиз бар, элибиз бар, жолугуша турган жерлерибиз Кудайга шүгүр толтура. Россиянын жарандыгын алган кыргыздарга кандай карайсыз? Негизи жакшы карабайт. Негизи жакшы карабайт. Мамлекеттин жарандыгынан чыгып кетүү деген сөз ата-энесинин карабагынан чыгып, өгөй ата өгөй энеге бала болуп алыш, кыз болуп алыш менен бирдей карайм. Мүмкүн мен Советтер Союзунда ушундай тарбияланып калсак керек. Бизди мектепте мугалимдер ушундай тарбия берген болсо керек. Бирок мен 6 саным аман туруп, бүтүн мамлекеттин жарандыгын алганды түк түшүнбөйм. Эч канча жыл, канча жол какшысыңар дагы түк түшүнбөйм. Түшүнө албайм, түшүнгүм келбейт дагы. Мен билбейм андайды. Эми жарандыгын алгандар бар. Капитал алабыз деген, тигинде алабыз, мындай алабыз дегендер бар. Ушундай кыйналгандан ушундай болушу мүмкүн, бирок бул акталбайт. Бул акталбайт. Актабайт андай нерсени. Азыр болор иш болду. Келечекте сиз кандай карайсыз дегенде, менин максатым ушул. Кыргыз Австралияда жүрөбү, Африкада жүрөбү, Россияда жүрөбү, кайда жүрсө жүрбөсүн, кыргызбы, анын кыргыз паспорту чөнтөгүндө болушу керек. Сөзсүз түрдө болушу керек. Себеби анын башка барар мамлекети жок. Башка эли, башка жери жок. Ошондуктан кайсыл мамлекеттин жараны болсо дагы, мен кыргыз жараны, кыргыз карточкасы дегенди чыгармакмын мамлекеттик деңгээлде. Ошол кыргыз карточкасы бар инсан Кыргызстанга барганда толук кандуу укукка ээ болуш керек. Толук кандуу. Дагы бир жолу айтам, Аллахтын берген бир гана жери бар бизде. Башка жерибиз жок. Дүйнөнү кыдырып кел, башка жерди таппайсың. Башка жерибиз жок. Айтабыз азыр. Памирде барбыз, Кытайда барбыз, Тажикстанда барбыз. Бирок биздин мамлекеттин, улуттун атын атап жүргөн бир гана жерибиз бар. Ошол жердин, ошол мамлекеттин жараны болуп, 25 мамлекеттин өкүлү болсоң дагы, көкүрөгүңдө, түш жөнтөгүңдө кыргыз жаранынын карточкасы сөзсүз болуш керек. Анын толук укугу болуш керек. Шайлоого, шайланууга, Кыргызстанга барууга, жер алууга, там салууга бүт бардык укугу
калыбына келтириш керек. Мен ушул күндү эңсейм. Мен ушул күндү күтөм. Мен ушул күндү акыркы демим чыкканча ушул күн үчүн күрөшөм. Себеп биз аз элбиз. Биз өтө аз элбиз. Мен бекер какшап айткан жокмун. Bir жылда 220.000 кыргыз чыгып кетти. Мынтип чыгып отурган болсок, акыркы ушул 5 жылдын ичинде бизде калабызбы, калбайбызбы, бир жараткандын өзү билет. Мен билбейм, көзүм жетпей калды. Жаран катары көзүм жетпейт. Ишениңиздер. Мөлөк айылынын тургуну дейт, жаныңыздагы мурунку атка минерлердин бири да жок дейт жаныңызда. Алар үчүн Кыргызстандын келечеги баары бирби. Эл эч кимге ишенбей калды дейт. Эл биринчи кезекте жаратканга ишенсин, дагы өзүнө ишенсин. Элдин башка ишенери болгон эмес, эч качан болбойт. Эл өзүңө өзүң ишен. Өзүңдүн араңдан чыккан, суурулуп чыккан болсо, ошолорго ишенишибиз керек, ишеним артышыбыз керек. Ишеничсиз пенде болбойт. Атка минелерден эч кимиси жок дейт. Мына ошон үчүн дос деп айтат го, менде шериктештер бар. Мына көчөгө чейин бирөө туура келет. Мен өзүмдү ушундай элестетем да. Маселен ушул Москвадан Бишкекке чейинки жолго чыккан бир унаамын мен. Бир автобусмун мен. Бирөө Оренбургка чейин чыгат, бирөө Самарага чейин чыгат, түшүп алат да. Ар биринин өзүнүн максаты бар. Магомаровдун жанында турганда өзү максат коет. Мен ушул аркылуу ушул жерге жетсем деп. Бирөө Сызранга барат, бирөө ары Сарыагачка чейин барат, бирөө Актюбинскиде түшүп калат, бирөө Жамбылда түшөт, ушундай түшүп калат. А мен өзүм Бишкекке чейин кете берем. Мага баары бир, ичинде бирөө барбы жокпу, мен кете берем. Себеп максатым ошол жерге жетиш. Амиров Али Караколжадан дейт, латын тамгасынын пайдасы жана зыяны дейт. Пайдасы да көп, канча тил билсең ошончо дил билесиң дейт. Канча тамга өздөштүрсөң ошончо жакшы. Латын тилине эми биздин кошуналардын баары өттү. Дүйнөлүк арипке кирип кетсе андай болот. Бирок чычкан ийинге кире албай атып, куйлугуна калбыр байлаптыр дейт да. Ошондой болбойлу да. Биз мектеп окуу куралдарын дурустап кыргызча жаза албай атабыз, анан канча миллион китепти кайрадан латын тилинде басып чыгышыбыз керек. Кыргызча жаза албай аткан канча студентти кайра латынча үйрөтүш үчүн канча дүйшөм керек бүгүнкү күнү. Канча мугалим керек. Бүгүн мугалимдериңдин өзү сабатсыз го. Я. Мугалимдердин өзүн карап көрбөйсүзбү? Ошон үчүн жанагы депутаттар премьер-министр деп жазып атат да. Эртеби кечпи, эгер келечекти ойлой турган болсок, ага өтүшүбүз керек, барышыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндө биздин мүмкүнчүлүгүбүз ага канчалык деңгээлде болот? Башка маселе 10 жылга созуп бир программа кабыл алсак, 10 жылга созуп. Бирок андай десең, кыргыз тил, мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын чыкканына 30 жыл болду. Кыргыз болдукпу? Я? Кыргыз боло алдыкпы? Бир нерсе десе эле мыйзам жаман, мыйзам эмес. Биринчи кезекте өзүбүз жөн эле сен мыйзамы жок эле кыргыз боло албайсың десе. Сага мыйзам керекпи? Кыргыз болушуң керек деген. Ага да мыйзам керек. Келгиле биринчи өзүбүз бололу. Анан кийин бөтөндөн талап кылалы. Латын арабинин келечеги баары бир келечекте ал жака барышыбыз керек. Себеп дүйнөлүк цивилизацияга аралашыш үчүн. Бизде 2 жол өзгөрүлүп, биринчи араптан латын тилине өткөрүлүп, латын тилинен кайра кириллицага өткөрүлүп, бирдей муундар сабатсыз болуп кетип калганда. Азыр эми кириллицадан латынга өтө турган болсо, миллиондогон кыргыз сабатсыз болуп калат. Ик китептердин чыгышы да кыйын. Бирок өтүш керек. Текебаевдин акылдуулугу, Жанар Акаев, Аида Салянова сыяктуу өзүн адамдарын бийликтин ар кайсы бутагына коюп, анан элдин тагдырын ар кандай кылып калчайт. Анан сиз кантип ушул адамды мактадыңыз? Эми бул суроого жооп бере берип мен дагы өмүрүм өтүп баратат да. Менден сурадыңар да, мыкты саясатчы деп кимди билесиз дедиңер, мен жооп берип койдум. Силер берген жоксуңар да, мыкты адам ким деп. Мен аны адам катары айткан жокмун да, саясатчы деп сурадыңыздар, саясатчы катары айтып бердим. Куулугун, башкалыгын, мунун баарын саясат деп коем. Эгер андан да күчтүүлүгүн айтсаңар атагыла. Кече бирөө сурады.
Текебаевдин бир бүтү турмада бир буту сыртка чыкпай атып, дагы сизге асылып атат деп асыла берсин. Эмне деп асылды? Мен карабайм мисалы. Анан WhatsApp'тан жиберип коём. Муну мен да жасаган жокмун, Мадумаров да, Адахан да жасаган жок. Муну Жээнбеков жасап атат реформа деп. Өзү түрмөдөн чыкса деле реформа бүттү деп эсептейби деп. Аны өзүнө бергиле. А менин атымды аташы мүмкүн чыгуудан бир шарт ушундай болсо керек. Чыгасын анан мындай иштерди кыласың деген шарт болсо керек. Мен ортомчу болбогондон кийин, укпагандан кийин. Анан кийин кайра базар коргонго барып алып айттым. Ал киши мага эч качан тийишпейт, мен өзүм тийишип алып анан катыра жообун алам деп. Тийишпе мага. Эгерде кандайдыр бир башка жактарга убада берилген болсо, ал башка маселе. Чыгуунун шарттары кандай болот да, кандай дейсиз? Аны жакшы көргөндөн чыгарып аткан жок да. 2 жыл 7 ай отурдум дейт. Ошол 2 жылдын азыркы менен отуруп атпайсыңбы? 2 жыл болду да. Анан кантан реформаны 2 жылда созуп бүтүрүп коюп турат. Андайда жакшы көрүнөм десең дагы абайлап сүйлөш керек. Жакшы көрүнүүнүн да чеги бар. Куулуктун да чеги бар. Кандай дейсиңер? Мындай ар бир нерсе эми менен болгону жакшы да. Мен ал киши жөнүндө бир жаман сөз айтпай аткандан кийин жөн эле койчу мени козгобочу айдан ай. Мага эмне кыласың тийишип? Мага Адахан Мадумаров жасагандай, Мадумаров эмне президент болду. Кандай дейсиңер? Же алар сыяктуу болуп, утурумдукчу болуп алып мен декрет чыгардымбы? Же конституция жаздымбы мен? Баарын өздөрү жазышат, баарын өздөрү чыгарат дагы. Анан сөзгө илиштирсе эле Мадумаровду. Себеп менин атым аталса, мүмкүн салаваттуураак болсо керек да сүйлөгөн сөздөр. Же бир башка бир кишинин кулагына илинип калар деген бир нерсе болсо керек. Ар кимдин пейили өзүнө жолдош болсун. Мен интернеттен Кыргызстанды көрүп жүрөгүм ооруйт, кадимкидей ооруйм, көргүм келбейт, бирок чыдабай көрө берем. Канткенде сизди президент кылабы, сизден башка ишене турган адам калбады дейт. Жүрөктү ооруп аткан болсок, күрөшүшүбүз керек анда. Күрөш. Дагы күрөш. Бийлик кысым көрсөтүп жата, сиз Москвага келгенде сизге кол салуу болот деген сөздөр жүрүп жатат. Мен Бишкекте айттым 15 километр басам депчи. Ар бир көрүнгөн кыргыз 2 милдети бар ал кыргыздын. Биринчиси келип сүрөткө, экинчиси ушинтип эле жүрө бересизби дейт. Кантип? Ушинтип эле жүрөсүз, кантип жүрүшүм керек? Жансакчыңыз турбайбы дейт. Эки жакты элеңдеп карап, кайда дейт? Үстүндө дейт. Аллахтан өткөн жансакчы болбойт. Урматтуу бир туугандар, андай дейт, адам баласын жаратып атканда, Аллах жүрөктү жаратып атканда буйрук берилет. Канча жолу кагат. Түшүнөсүңөрбү? Канча жолу кагат. Ошон үчүн биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен оң жака салам берип, сол жака салам бергенге үлгүрөмбү, үлгүрбөймбү билбейм" деген. Себеп жан ушундай чыгат. Ошондуктан ошол буйрук болду, канча жолу кагылышы. Аны бир да пенде, дүйнө аалам пенделери бириге отуруп, аны бир согушка кыскарта албайт. Же болбосо бүтүндөй аалам дүйнөм жыйналып келип, анын бир согушун кошуп бере албайт кошумча. Ушуга ишенгиле. Тагдырды өзгөртсө болобу деген суроону берген биздин пайгамбарыбызга. Тагдырды өзгөртө албайсың. Муну лахули махфуз деп коет. Ал сен Адам алейхиссаламдын адам атанын үстүнө ушундай кылганда, биз баарыбыз рух күйүлүп түшкөн, бир кумалак кум болуп түшкөн рух ошондой жаралган. Ошон үчүн бизди акыретке барганда сураганда, качандан бери мусулмансың дегенде, ал мустактан бери деп жооп бересиң дейт. Ал мустак качан болгон? Адам алейхиссаламды жаратканда. Ошондо эмне болду? Сен ушунча жашайсың, сен ушул жашоону көрөсүң, сен ушинтип өтөсүң деген жазуу бар. Бул ак. Буга ишенбесең, иман толук болушу күмөн. Бул хак. Тагдырды өзгөртсө болобу десе, өзгөртсө болбойт. Тагдыр ошондой жазылган. Жамандыкты токтото алса болобу десе, болот дейт. Кантип? Дуа менен.
адамдардан элден алган бата менен. Бир мисал келтирип берейин. Илгери бүтүндөй ааламдарды ээлеген, жер бетине батпаган байлыгы бар бир бай өткөн экен. Бардык нерсеси бар экен. Бир нерсе жок экен, бир бала жок экен. Ушул өмүрүнүн аягына келгенде Аллахка ушундай бир бийик тоого чыгып алып жалдыраптыр. Бүтүн байлыкты бердиң, атак даңкты бердиң, эч нерседен кем кылган жоксуң. Бирок бир баланын жытын жыттаганга зар кылдым. Бир баланын жытын жыттап өтсөм арманым жок. Мен суранам сенден, жок дегенде баланын жыты кандай болот экен? 10 күнгө бала берчи деп жалдырап ыйлайт. 10 күнгө. Ушундай бир Аллахтын ырайымы менен, керемети менен ушундай бир аян берилет. Ошол бир уулду болот. Ошону кармап алып, күн-түн кармап алып, жыттап отура берет, жыттап отура берет. Бир жума өтөт, 8-чи күн өткөндө ыйлап, шолоктоп ыйлап баштайт. Ал бала төрөлгөндө бүтүндөй эл журтту чакырып алып, топтоп мал, кой, төө, жылкы бүт баарын элге таратып берет. Ушунчалык сүйүнүп кубанганына. Кедейлердин баарына ошондой болуп, бирден жылкы карматып, бирден мал 10-15тен ечки кой карматып берет. Кемпир чалдардын баарын чакырып алып, мата берет, көйнөк кыл, жоолук кыл, баарын таратып берет. Бүтүндөй байлыгын таратып берет. 9-чу күн өтөт. 10-чу күн таң атканда ыйлап атат, ушундай боздоп ыйлап атат, акыркы күн деп. 10-чу күн өтөт, жок, бала тирүү. 11-чи күн өтөт, тирүү. 13-чү күнү чыдабай кетет, боздойт дагы кайра тоого чыгат. Я Раббим, бала бербей ушунча жыл какшаттым. Ушунча жыл боздоттум. 10 күнгө сурап алдым. Алып ар бир мурдунан чыккан желин эсептетип кайра сыздатып атасың. Кайра боздотуп атасың. Жүрөгүң чыдабай. Алсаң ал дейт. Дегенде аян келет. Мен алмакмын дейт. Бирок менин убадам бар дейт. Эгерде менин жараткан пендем чын дили менен, чын көкүрөгү менен эки колун жайып менден суранса, мен сенин суранычыңды аткарам деген убадам бар дейт. Мына сен ушул балаң туулганда кубанып, бүтүндөй эл журтту жыйнап, байлыгыңды баарын таратып чачып бердиң. Ошолор үйлөрүнө барып, айрыкча кедей кембагалдар, жетим жесирлер ушул байдын баласына 100 жыл өмүр бер деп менден суранды дейт. Ушулар ушинтип бата кылды дейт. Мен ошолордун батасыны четке какпайм. Мен убадага бек туруучумун дейт. Ошол адамдар суранып алды. Балаңдын өмүрүнүн 100 жылдыгын суранып алды. Мен аны аткарам дейт. Түшүндүңүздөрбү? Мына чын дилден берилген болуш керек экен бата. Чын дилден. Эмне үчүн бизде мусулманчылыкта айтат? Айрыкча сыртта жүргөн. Мына сиздер мусафирсыздар. Сыртта жүрөсүздөр. Сиздердин батаңыздар өтө улук, түз тийүүчү. Бирок экинчи жагы бар. Сиздердин каргышыңыздар да жатат. Ошон үчүн этият кылгыла. Бирөөнү каргаганда этият кылгыла. Себеби мусафирдин тилеги менен мусафирдин каргышы, жетим, айрыкча жесир калган аял, жетим калган бала күнөөсүз жабыр тартып аткан болсо, ошол каргыш айтып келген болсо, түз ортомчусу жок, периштелерсиз кабыл алам дейт. 3 кишиникин түз кабыл алам дейт. Биринчиси ошондой жетим жесирдики күнөөсүз жабыр тартып аткан. Экинчиси адилеттүү падышанын дуасындагы каргышындагы. Үчүнчүсү орозо кармап алткан пенде ооз ачардагы дуасын кабыл алам дейт. Мадумаров, сизди жакшы билебиз, ар кандай шайлоолордо сизге бут тосушат дейт. Биз бут тосушат деп отура берсек тосо берет да. Ошол менен күрөшпөйлүбү чогуу, кандай дейсиздер? Келиңиздер күрөшөлү. Келиңиздер чогуу күрөшөлү. Мен кыдырып жүргөн жерлерде айттым. Мен үчүн чуркаба, мен үчүн жүгүлбө, мен үчүн барба, мен үчүн күйбө, өзүң үчүн күйүп койчу. Өзүң балаң үчүн күйүп койчу. Неберең үчүн күйүп койчу. Себеби мен ошол балам, неберем, биз өзүбүздүн келечегибиз өзүбүздүн колубузда калсын деп кыйкырып атам. Ошон үчүн жүгүрүп койчу дейт. Бирок эч качан мен үчүн жүгүрүп атам десең, ордуңдан козголуп да койбо деп суранам мен.
Сен бейін ертең мага айтпа, мен сіз үшін жүгіргенмін деп. Жүгірбе мен үшін, садағам. Шын айтамын. Сен мен үшін жүгіріп берсең, мен саған төлеп бере албаймын. Қарыздар болбаймын. Өз тағдырың үшін өзің жүгірші, қырғыз. Еліне себептен мен мақұл емеспін деген елді қимыл түздіңіз. Мен сілердің ушул жерде жүргөнүңөргө мақұл емесмін. Мен қырғыз жарандары Қырғызстанды таштап бөтен өлкөдө жүргөнүнө мақұл емесмін. Мен Қырғызстандын байлығын Қытайлардың иштеткеніне мақұл емесмін. Мен қырғыздардың ата-бабаларыбыздың мүрзөлөрүнү алтын издеп атабыз деп сөөктөрүн бырчылдатып атқанына каршымын. Мен қырғыздың көзүбүздүн жашындай болгон мөлтүр сууларына сенттин куюлушуна мақұл емесмін. Мен қырғыздардың doğuşun есептеместен өзінің қалағандай қылып жазып алғанына мақұл емесмін. Мен қырғыздардың чөмтөгүндө тыйыны болса, соттон утуп чыгып, тыйыны жоқ бейбечара болса, камактын аркасында калганына мақұл емесмін. Мен қырғызды бейбаш, мыйзамсыз өлкөгө айландырышына мақұл емесмін. Мен қырғызды адилетсиз мамлекетте жашашына мақұл емесмін. Қандай нәрселер болуш керек? Мен биздин Кыргыздын берген добушун өзүнүн буруп каалаганына добуш бердирткенине макул эмесмин. Мен Кыргыздын мугалимдерин баарын айдап барып, бир кишиге добуш бердиртип салдыртканына макул эмесмин. Мен эгерде өзүмдүн пикиримди айтып койсом, иштен айдап берем деп коркутканыма макул эмесмин. Мен тыйындуусу кишини тебелеп кетсе дагы тайрамдап тойлордо бийлеп жүргөнүнө макул эмесмин. Мен күнөөсүз азаматтардын камалышына мақұл емесмін. Мен енесін естеп, ийлап, чоң енесінің тайнесінің қолынан нан жебей ийлап отырған бөбектерге мақұл емесмін. Мен атасын сағынған балдарды ийлашына мақұл емесмін. Мен егерде киіп барарға киімі жоқ болса, мектепке барғаннан уялып үйде ийлап қалған балдарды көргенге мақұл емесмін. Мен мектепке балаңызды бере тұрған болсаңыз, 5.000 сом берсең, жақшы класска киргизип, 3.000 сом берсең, орто класска киргизгенине мақұл емесмін. Мен 21 кылымда Кыргыздын балдары контейнерде окулганына мақұл емесмін. Мен Куржуну жука мамлекетке 120 депутаттын болгонуна мақұл емесмін. Мен 6 миллион халкка президент, өкмөттүн аппараты, президенттин аппараты болгонуна мақұл емесмін. Bir президент өкмөттү башкарыш керек деп айтам. 120 депутат емес, 60 депутат жетет деп айтам. Мен кичинекей алакандай кыргызга 300 саясий партиянын болгонуна мақұл емесмін. Мен Кыргызстанды түндүк түштүккө бөлгөнүнө мақұл емесмін. Мен Кыргызстанды Жээнбековчилер, Жээнбековго каршылар деп бөлгөнгө мақұл емесмін. Мен Кыргызстанды Атамбаевчилар, Атамбаевга каршылар дегенге мақұл емесмін. Мен Кыргызстанды каалаган өлкө келип, каалаган ишин жасаганга мақұл емесмін. Мен Кыргызстанда дүйнөдөгү бүтүн бай элдер келип алып, жерлерин, таңдарын сатып алып, көлдөрүн сатып алып, ошол жерге кожоюндук кылганына мақұл емесмин. Эгер ушулардын баарына ким мақұл болсо жүре берсин. Мен биздин касиеттүү элибиз эч качан ак сатпаган эл бүтүндөй бүт баарын баласынын боорун сатканга мақұл емесмин. Баласын запчастка сатып калды. Көрүп атасыздар аны. Мен мақұл емесмин. Мен касиеттүү, айтсам бал тамган эне деген сөздү, апа деген сөздү мам дегенге мақұл емесмин. Мен ата деген керемет сөздү, ата деген, чоң ата деген сөздү пап дегенге мақұл емесмин. Мен кызым деп аял сезим менен айта турган, кызым деп айткан сөздү доча дегенге мақұл емесмин. Сынокко мақұл емесмин мен. Менин невестка деп азыр кимге барсам свадьба болду эле дейт. Мен свадьбага мақұл емесмин, мен тойго мақұлмун. Ушундайга мақұлмун. Эгерде мен айткан нерселердин баардыгына ким мақұл болсо жүрө берсин. Мен мақұл емесминге кир деп мойнунан бирөөнү сүйрөп барбайм. Эгерде ушул жашоом сени канааттандырып атса, мен мақұлмун деген кыймылды ачып, мага оппозицияга чык. Чык анда оппозицияга. Биринчи келгениңиздерге терең ыраазычылык билдирем.
дайым жакшылыктарда жолугушканды Аллах насип эткен болсун. Кимибиздин алдыбызда кандай максаттар болгон болсо, жараткан өзү жар болсун. Жакшылык күндөрдө жолугушалы дагы.